Söz Замир Садыбаковичте депутат, даярдансын Өмүрбек Мирзараймович. Мен кыска Ализа Карапбековна, мына ежемесячный пособие бизде бүгүн малообеспеченным семьям 861 сом деп турат. Анан лицам ограниченной возможности здоровья общего характера 1435 сом деп турат. И жана по случаю потери кормильца 1500 сом деп турат. Ушу боюнча оюңузду уккум келет. Кыска биринчи, экинчи по безработице 900 сомго чейин жеткизип Всемирный банктан 75 миллион бөлүнгөн экен. Ушулардын саны канча бүгүн республика боюнча? Бул экинчи маселем. Жасап алсаңыз. Ежемесячный пособие граждан, жанагы 16 жашка чейинки балдары бар, бүгүн республикада 102 тысяч экен, 102 миң. Семьясы 330 миң киши охвачено. Экинчи, ежемесячное пособие лицам, не имеющие права на пенсионное обеспечение. Булардын размери канча и республикада канча киши бар. Шуларга кыска жооп берип койсоңуздар, анан кийин мен кайта улантам. Рахмат, Замир Садыбакович. Бүгүнкү күнү жана сиз айткан престарелый граждане деп коет, булар убагында жумуш менен камсыз болуп иштеген эмес. Азыркы күнү азыр карылыгы боюнча пенсия беребиз, 1000 сомду түзөт. 1000 сомду түзөт, бардыгы 330. Ошондой эле бир ата энесин жоготкон балага 1000 сом берилет, эки ата энеси жок балага 2000 сом берилет. Анан бул 2020 жылы дагы бир ченемдик укуктук акт кабыл алынды. Ата энеси жок, бирок каза болду деген да кагаздары жок да, свидетельство о рождениясында прочерк турат. Ошондой балдарга дагы төлөнөт деген, ошондой эмеде выплата кирди жаңы. Анда төлөп атабыз, ал дагы 2000 сом тегерегинде, эгерде эки ата энеси жок болсо. Число эмесин санын айтып койсоңуздар, жана 1000 сомдон 2000 сом төлөгөндөрдүн. 330 деп айттыңыз биринчиси. Дети в случае потери кормильца дегенде 17583 бала алат. Анан тоголок жетим балдардан бизде 1126 алат. Бирок бул балдардын саны көбүрөөк, кээ бирөө соцфонд аркылуу алышат, себеби ата энеси эгерде иштесе, соцфонд мындан көбүрөөк акча чегерип берет да. Ошо которгон отчислениясына жараша. Жана 900 сом дегенчи? 900 сом ал жана средний алынган болуш керек, а так 810 сом, высокогорканы учитывать эткенде 870 сом болот да, общий средний болуп калат. Безработица боюнча сурап атам. Безработица боюнча бул общественные работы деп 900 сом төлөнүп берилет. Канча кишиге? Так, общественный работадан бул жерде общественный работа деп бүгүнкү күнү 11 миң адамга төлөп бердик. Анан ошондой эле профобразование алышат, повышение квалификации деп 4800 адамга төлөп бердик. Анан дагы безработица боюнча 300 сомдон башталат пособие. Аны болсо баягы стажына жараша көбөйөт да. Эгерде иштеген стажы көбүрөөк болсо, анда 900 миңге чейин алгандар деле бар. Убактылуу жумушсуз калып калса. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, вице-премьер кетип калдыбы? Берде турабы? Берде турган кесте. Я специально поднял этот вопрос. Я не скажу, что недостаток, то есть не выделяется. Выделяется, но цифры сами по себе говорят о том, что если человек получает от 300 до 900 сомов пособия, можно прожить? Нет, конечно. Инвалиды детства 1000 сомов получает. Вот что то, что услышали. Их количество 17 583 человека и 1720. Кош койсоңуздар. 10 секунд. Убакыт кошуңуздар. 10 секунд кош койгула. Ушул жагынан просьба еще раз просмотреть эту часть, потому что позитив на 2021 год, Кудайым буйруса, будет больше. Герешая доходную часть республиканского бюджета, это особое внимание, которое мы должны уделять. Рахмат.